Мамлекеттик бийликтин түрлөрү бар. Мен эки жөн айтайын. Монархия, аристократия, демократия, полития, анан тирания, деспотия деп. Мунунку демократия болбой эле деспотия болуп кетпеди. Андай формаларда болгон. Жалаң эле бардыгын байлыкты, бийликти баарын ээлеп алып эле тайралаңдап, Назарбаевдин нинелери бийлеп эле анан кийин байлыкты көргөзүп, демонстративно элдин кырына тийип алышпады. Калган өлкөлөргө ушул мисал болуш керек. Өтө кутуруп кетсең, өтө көп кетсең, баягы кыргыздардын сөзүн айтканда көчүктөн чыгып кетет турбайбы? Кой, тек жүрөлү, элибизди ойлойлу. Жана кара-картаңдын пенсиясын ойлойлу. Анан адамдардын укугун ойлойлу. Эми ошончолук өздөрүнөн кетти. Бийликти монархияга айландыруу, байлык олигархиянын дагы тиги ашынган түрүн бийликтин максат кылып курмарланып кармап турушту дагы. Анан кийин эли көтөрүлүп атса, эли көтөрүлүп козголуш дейт. Кыргызда деле, Казакта козголуп атса, кайра келип туруп, жер жемиш саткан Өзбекстандын гражданы күнөөлүү экен, идиш шаяк саткан Тажикстандын гражданы күнөөлүү экен, анан биздин музыкант балдар күнөөлүү экен. Бул деген күлкүлүү да. Бул мамлекеттин башында турган, бийлик башында турган адамдардын акылы канчалык экенин эл башка жагы менен күлүп атпайбы ушинтип айтканына. Мындай болбош керек. Бул сабак болуш керек Орто Азиядагы. Бизге да сабак болуш керек. Себеби биздин бийликтегилер, мына мен мисал келтирейин. Бу Уругвайдын президенти 2 срок иштеп кеткен. Хосе Мухика деген. Өзүнүн теплицасын аялы депутат экен. Өзүнүн теплицасындагы алган түшүмүнө гана жашап, айлыгын уругвайлыктардын, үйсүздөрдүн үйүн курууга бүт президенттик айлыгын берип турчу экен. Анан бир эле машина менен барып эле тиги бирөө эле киши жеткизип коет экен, болду, кайра өзү деле келе берет экен кээде. Ирандын президенти Ахмединежад кой кайтарып жүрөт азыр. Мурда дагы кой кайтарган экен. Автобуска түшүп, талонду өзү эл катары талон алчу экен. Тамак ичкен жеринде аялы ушу даярдап берген баягы сухой паёкту ошону жечү экен, столовойго барбай. Анан кийин өзүнүн ошо балдарынын ненеси бир жерде пол жуучу экен. 2 срокто. Бул президенттерди анан Назарбаевдикин эстеп көрөлү, биздин бийликтегилерди эстеп көрөлү. Бийлик деп манчыркоо акылсыздык экендиги бүткүл өлкөлөргө сабак болуш керек.